Улан Эгизбаевдин балалыгы, үй бүлөсү жана сүйүүсү сүрөттөр сүйлөйт. Иликтөөлөрү менен эл эсинде калган маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин балалык чагы, окуучулук кезинде ата-энеси жана өмүрлүк жубайы менен бирге түшкөн сүрөттөрүн Турмуш басылмасынын кабарчысы Атайын топтоп даярдап чыккан. Уланбек Эгизбаев 1990 жылы 12 февралда Нарын облусунун Кочкор районунда туулган. Ал 2013 жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетин, 2015 жылы БУГУда саясаттануу багыты боюнча магистратураны аяктаган. Ал үй бүлөдө 5 бир туугандын эң кичүүсү болгон. Анын артында ата-энеси, 4 эжеси жана кош бойлуу жубайы калды. Маркумдун жубайы Сапаргүл экөө биринчи наристесин күтүп жатышкан эле. Алардын үйлөнүү тою 2017 жылдын 10 октябрында өткөн. Уланбек Эгизбаев ысык көлгө жубайы менен эс алууга барып, 22 июлда түштөн кийин сууга чөгүп каза тапкандыгы маалымдалды. Окуялар эс алып жаткан Акун пансионатында көлдүн жээгинде болгон. Маркум кечээ 24 июлда өзү өскөн Кочкордун Көкжер айылында акыркы сапарга узатылды.